кириңиздер, ремонттошуңуздар керек. Ал жакка холодильник, оборудованияларды, витриналардын баарынан коюшуңуздар керек. Анан ал полкаларды толтурушуңуздар керек. Андан кийин баягы эмне келет, налог келет, соцфонд келет, анын баары санэпидстанция келет, баардыгын тең камсыз кылышыңыздар керек. Демек сиздерге эң негизгиси бул жакта традиционный бизнесте сизге акча керек экен. Сиз эгерде баарын тең вывескасын жашынакай кылып жазып, продукция менен толтуруп кое турган болсоңуз, ассортимент көп боло турган болсо, сиз эмне кыласыз? Результат бат эле болот. Соодаңыз бат-баттан эле болуп турат, туурабы? А эгерде эми кеттик, эми алам бардыңыздарда барбы? $1000, 1 миллион сом, жарым миллион сом, 300 000 сом. Барбы сиздерде? Азыр ошо магазин ачканга кудуретиңиздер барбы? Бар болсо, мен сиздерди кызуу куттуктаймын. Кеттик эмесе. Эми MLM индустрияны айтайын. Тармактык бизнесте. Тармактык бизнесте сиздер эң негизги ключевой ресурс деп айтылат. Бул эмне салат экенсиңер? Убакыт саласыңар. Мен азыркы учурда өзүмдү жетишерлик деңгээлде билим менен камсыз болдум десем болот. Азыр жетишерлик учурда ошо билим менен, команда менен бөлүшүп жатам жана сиздердин алдыңыздарда мынакей 2 күндүк сабакта сабак берип отурам, мындайча айтканда. Демек ушул тажрыйбага ээ болдум. Эми караңыздар, бул жерге убакыт салыш керек экен. Акча саласыңар. Мен айтпайм такыр акча салбайсың. Мисалы үчүн имиджге, өзүңүздүн келбетиңизди оңдогонго саласыңар. Же болбосо биринчи заказ кетирип, актив болуш үчүн эмне кыласыңар? 1,5 миң сом салып эле сизде эмне бар? Сизде регистрация бекерде билесиңер, 1,5 миң сом менен сиздин бизнесиңиз башталат. Азыркы учурда менин кирешем ар ай сайын 100 000 сом. Кудайга шүгүр дейин. Анткени буну дагы мен 6 000 сом айлык алчымын жөнөкөй мугалим болуп жүргөндө. Ким түшүнчү? Бул жакта демек сиз эмне салат экенсиңер? Убакыт салат экенсиңер. Демек, тармактык бизнесте бизнес куруп кетүү үчүн сиздер азыр ишенип жатасыңарбы? Бул жакта чоң акча бар экенин, 60 миллион сом ала тургандардын лидерлерин, квалификациялык чек, бонус развития, жана башка деген бизде чектер бар экенин билесиңер, да? И ошол чектерге жетиш үчүн сиз эмне көп убакыт салат экенсиңер? Айтпаңыздар, 3 жылдан бери, 2 жылдан бери, 1 жылдан бери эчтекени билбей жүрөптүрүм дебеңиздер. Бул сиздин тажрыйбаңыз. Демек сизге ар ким ар кандай убакытта эмне кылат экен, ийгиликке жетет экен. Анткени кабыл алуу ар башкача. Bir класста 30-40 бала дейли. Анан 30-40 баланын бардыгы тең жанакындай отличникпи? Суроо. Мугалим бирөө эле бир эле теманы түшүндүрүп берет. Бирок ар бир баланын кабыл алуусу ар башкача. Туурабы? Демек ошол 30-40 баланын ичинен 3-ө, 4-ө, 5ке окушу мүмкүн. Да балким бирөө экөө эле болушу мүмкүн. Бат кабыл алып, бат иш алып барып кеткендер. И там 3-4-ө 4ке окушу мүмкүн. Калганы 3ке окуйт. Анан эмне бара-бара үйрөнүп отуруп, окуп отуруп, анан ошол материалды өздөштүрүп отуруп, анан кийин барып кабыл алат. Ошол үчүн эгерде сиздер тармактык бизнеске келген соң, сиз ойлоп жатсаңыздар, мен 5 жыл убактым кетип калды, 20 жылым өтүп кетти, же 15 жылым өтүп кетти дей турган болсоңуздар, сиз кандай десем, жалган ойлор менен азыр болуп жатасыздар да. Ар бир өзүнүн ылдамдыгы ар башкача. Да, өзүңүздүн ылдамдыгыңыз менен эмне акырын кыбырай бериңиз. Кыргызда дагы жакшы сөз бар, кыбыра